перекись водорода же суутек перекиси дегенде биз профессор Неумывакинди элестетишибиз керек. Албетте перекис водорода, суутек перекиси бул биздин каныбыздын ичиндеги чөйрөнү щелочка айландырып берген зат болуп саналат. Бул өзүбүздө дагы ичегибизде пайда болот. Бирок адамдын ичегиси дайыма керексиз затка толуп калган үчүн, бизде перекис водород аз болгон үчүн аны сырттан колдонууга болот. Муну албетте 1950 жылдары профессор Иван Павлович Неумывакин космический врач болгон, ал космонавттардын врачы болгон. Ошол космонавттар космоско аба мейкиндигиндеги кычкылтеги жок мейкиндикке учуп барганда, ошол жактан кычкылтек жок кайра келгенде алар шалдырап өздөрүн абдан жаман сезишкендиктен Иван Павлович Неумывакин перекисти химиялык жол менен табышып, ошол космонавттарга куюп көрүшкөн. Бул албетте башында 1950 жылдары бул секрет боюнча болгон. Муну көптөн эч ким колдонгон эмес. Бирок Иван Павлович Неумывакин ошол ар бир космонавтка куюу менен ошол космонавттарды тирүү алып калган. Ошондон кийин Иван Павлович дайыма айтып келет: биз практикада колдондук. Бул эң сонун адамдын организмин тазалоочу, кан тамырлар тазалоочу, без тамырлар тазалоочу эң сонун зат, эң сонун препарат деп айтып келген. Бирок муну албетте көп колдонулган эмес. Кийинчерээк кандай ичиш керек, кантип тамырга куюш керек, ушул жөнүндө дагы көп айтылып келген. Иван Павлович Неумывакиндин түздөн түз окуучусу Ольга Евгеньевна Гурьеева Ижевск шаарында, Удмуртск АССРиндеги Ижевск шаарында 40 жылдан ашык перекис водородду тамырга тиз раствор менен куюп келет. Аны дагы техникалык перекис водород куюлбайт. Аны деген аптечный перекис водород куюш керек. Жада калса Ижевск шаарындагы саламаттык сактоо министрлиги перекис водородду сөзсүз түрдө колдонулсун деген саламаттык сактоо министрлиги протокол чыгарган. Аны кандай чагылышкан? Булар 150 Ижевск шаарындагы сосудистый хирургтар 150 сахарный диабет, кан диабети менен ооруган 300 адамды алган, 150-сүн официалдуу медицина менен дарылаган, 150-сүн перекис менен дарылаганда, перекис менен дарыланган пациенттердин ичинен эч кимдин буттары кесилген эмес. Ал эми официалдуу медицина менен дарылангандардын көпчүлүгүнүн буттары кесилип кеткен. Мына ошондон кийин Удмуртск автономдук СССРиндеги саламаттык сактоо министрлиги протокол киргизип койгон. Мына ошол методду колдонуп биз азыркы күндө ичиребиз. Кимде ким өзү каршы болбосо, аны биз тамырдан куюп бергенге аракет кылабыз. Албетте эми перекис водородонун кандай кызматы бар? Перекис водорода бул H2O2 болот. Муну деген канга киргенде, кандын ичинде тамырдан киргенден кийин реакция жүрүп баштайт. Ошон үчүн эгерде кимде ким тамырдан алган болсо, албетте тамырга кирген жери бир аз ооруп калат. Эми себеби деген жерде химиялык реакция жүрөт. Кандайча реакция жүрөт? Ошол H2O2, H2O жана O деген атомдук кычкылтекке айланат. Кийинки молекуладан дагы H2O2ден H2O жана дагы бир O атом, бир атомдуу кычкылтек пайда болот дагы. Ошол бир атомдуу кычкылтек менен экинчи дагы бир атомдуу кычкылтек экөө кошулуп кычкылтек молекуласын O2ни пайда кылат. Ал эми кычкылтек бул щелочь болуп саналат. Эгерде кимдин канында кычкылтек көп болсо, анын канын составы щелочтуу болуп саналат. Демек, илгери эле биздин ата-энелерибиз айтып кеткен экен, ысык жана суук деген гана оору болгон экен. Ысык деген сөз бул кычкылтек азайып, көмүр кычкыл газы көбөйүп кеткен кандын составы болуп саналат. Аны кислая среда, кычкыл чөйрө дейт. Ал эми O2 щелочу көп кан тамырдын ичиндеги кандын чөйрөсү
щелочтуу болуп, мына ошол щелочь кан тамырынын ичин, щелочтуу чөйрөнүн ичинде мен дайым сиздерге айтып келген 5 микроорганизм жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Жада калса ошол 5 микроорганизмге кошулуп, раковый клеткадагы эч качан щелочь чөйрөдө өнүп өспөйт. Демек, адамдын биз ооруп калгандан кийин аны дарылабастан, аны ооруганга чейин биз аны профилактика жүргүзүшүбүз керек экен. Профилактика жүргүзүү деген сөз бул кандын ичин щелочка айландыруу. Сиз дайыма жазында күзүндө 3 ай 10 тамчыдан эртең менен ач карынга тамактан 40 мүнөт алдында, түштө 200 грамм жылуу сууга 10 тамчы 40 мүнөт мурда тамактан, кечинде 200 мл жылуу сууга 10 тамчы болбосо 1 чай кашык перексти кошуп тамактан 40 мүнөт мурун ичип турсаңыз, bir günde 3 maal, жазында 90 gün, күзүндө 90 gün ичип турсаңыз, сиз эч бир ооруга чалдыкпайсыз. Жада калса жүйрөкөй эле грипп болгондо дагы эч качан жаныңызда турган грипп менен ооруган адамда да жукпайт. Баардык оорулардын алдын алат. İç катуу болобу, өт жакшы иштебей калабы, башыңыз ооруйбу, сахар болобу, дегеле адамдын ичиндеги бүт оорулардын алдын алуу бул канды щелочко айландыруу болуп саналат. Демек, урматтуу мекендештер, сиздер оорубайм десеңиздер, анда перекс водородду ичип жүрүңүз. Буга кошуп сөзсүз түрдө чайбы, бул кола болобу, фанта болобу, дегеле химикат суусундардын баарын жок кылыңыз. Себеби алар дагы кандын ичиндеги кандын чөйрөсүн кычкылга айландырып салат. Демек, биз аларды алып салуу менен канды биз щелочь менен кармап жүргөн үчүн эч качан адам ооруга чалдыкпайт экен. Урматтуу мекендештер, сиздердин ден соолугуңуз өзүңүздүн колуңузда. Туура тамактаныңыз. Демек, тамактанууда дагы тамак кычкыл чөйрөгө айландырган тамактар бар, жана щелочка айландырган тамактар бар. Чөптөрдү ичиңиздер дейм. Чөптүн дагы кычкылга айландырган чөптөр бар, кан тамырдын ичиндеги кандын чөйрөсүн, жана щелочка айландырган чөптөр болот. Мына ошолордун бирине бул дагы бир жакшы бир зат, бул перекс водород болуп саналат экен. Демек, сиздин дагы бир жакшы щелочка айландырган нерсе бул мен абдан сүйүп жүргөн бул сүлүктөр. Сүлүк дагы оозундагы ферменттери щелочь болуп кандын ичин тазалайт экен дагы, сиз эч кандай ооруга чалдыкпайт экенсиз. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу айтамын, илгери биздин ата бабаларыбыз эки эле ооруну билген, ысык жана суук. Демек, адам өзүн дайыма суук, башкача айтканда щелочь чөйрөдө кармап жүргөн болсо, ал эч бир ооруга чалдыкпайт дагы, бүт оорунун алдын алган болот.